Алма, гилас жаңгактын мөмөлөрү какыраган, суу чыкпаган тоо борунда көктөп кадимки бакка айланды. 3 жыл мурун Өзгөн районунун Жылалды айыл өкмөтүнүн тургуну Асылбековдордун үй бүлөсү өздөрүнүн үлүш жерине бак кылууну колго алышкан. Деңиз деңгээлинен 1,5 миң бийиктиктеги тоолуу жерди көгөртүү үчүн дыйкандар тобокелдикке барышкан. Биз ойлонбой эле отургузуп алыппыз. Эме менен суу ташып көктөтүп берем депчи. Эми бочка менен суу ташып туруп көктөттү муну. Бак сәл чоңойгондон кийин кыйынчылык болуп калат экен. Анан 2019-жылы кредит берип калды. 1 миллион 100 миң кредит алып, анан ошол жерден суу чыгардым. Мына ылдыйдан суу чыгарып, отдельный трансформатор коюп, глубинный насос коюп суу чыгарып, былтыртан бери жыргап эле калдык. Тамчылатып сугарууну өздөштүрүү жана 1 жылда 2 ирет түшүм алууну көздөп, багбан былтыркы жылы алманын карлик көчөттөрүн отургузду. Алманын жакшы түшүм берүүчү 3 түрү бар. Ал эми аралыктары бош калган жер аянттары да мөмө жемишке толду. Сууну көп талап кылбаган коон дарбыз, андан сырткары помидор, картошка, капуста, баклажан да эгилген. Дарбыз, мисалы дарбыз менен коон өтө эле көп сууну талап кылбайт экен. Булар наркы алмалардын түктөрүнүн баардыгы ушу тамчылатып сугарма, буларга ушу ортодон арга алганбыз дагы ошол аркы менен сугардык. Ушу 2 күндөн бери ушул жерде жатып сугарып атабыз. Ушу 150 метр бийиктиктен суу чыгарганбыз. Тереңдеги 150 метр, сыйымдуулугу 70 тонна көлмө орноткон багбан 60 чакырым аралыктан насос аркылуу тамчылатып сугаруу жолу менен багбанчылыкты жакшылдандырууда. Өзгөн району боюнча мөмөлүү бактарактын аянты 24 гектарды түзүп, эми логистикалык борборлордун санын көбөйтүү маселеси каралууда. Биз логистиканы да бүгүнкү күндө колдоп атабыз. Ассоциация түзгөндө логистиканы да кошо бириктиргизгенбиз. Быйылкы жылда бизде Өзгөн районунда 260 тонналык логистика 4 адамдан ачылды. Ушул аксакалыбыз дагы азыр логистикалык центрди ачуунун үстүндө иш алып барып атат. 20 сотук жерди мына кечээ айыл чарба министри да келип кетти. Азыр айыл чарба министрине жетти. Кудай кааласа бул чечилип калган болсо, мына ушул жерден өндүрүлгөн алмалардын баардыгы ошол сакталып, анан жанагы логистикалык сакталганда билесиздер, эми баягы пышкандагыдай болуп сакталат экен. Жаңы жылдан кийин ачышып, өздөрүнүн экономикасын көтөрүүнүн үстүндө иш алып барып атат. Багбандардын маселелери да түйшүктүү, анткени жерди иштетүүдөн тарта көчөт отургузуу маселесинде каражат сарпталат. Үнөмдүүлүк жана түшүмдү көп алуу мүмкүнчүлүктөрү үчүн Ошто атайын топ иштеп жаткандыгын өкмөттүн Ош областындагы өкүлү билдирди. Бирок маселелер да жок эмес, анткени муну отургусканда эле баягы каражат керек болот. Ошол тамчылатып сугаруу системасын киргизүүгө каражат керек болот, сууну тартып келүүгө каражат керек болот. Анан кредит маселелери пайда болуп атат да. Анан бул өндүргөн продукцияны кайра сактоо жана логистикалык борборлор деп атабыз. Ар бир райондо эмес, айылдарда да сурай башташты. Эмне үчүн дегенде баягы аянттар көбөйүп атат да. Былтыртан бери биз ушул проектлерди даярдап, ишкерлер менен биргеликте, анткени баардыгы эле бизнести жакшы түшүнө бербейт да. Мисалы дыйканчылыгын кылат, фермерлигин кылат. Аларга ошо биз бир көмөкчү группасын түзүп бергенбиз. Багбандар түшүмдү жыйнап алгандан кийин эле ички жана сырткы рынокко алып чыгууда арзан баа боло тургандыгын айтышып, андыктан аны сактоо үчүн логистикалык борборлорду ачууну көбөйтүүнү көздөшүүдө. Багбан Асылбековдордун үй бүлөсү да ушундай борборду ачабыз деп камынып турушат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.